Сыргакбек Сооронкулов атындагы китепкана бүгүнкү күндө китептерди электрондук форматка өткөрүү үчүн даярданууда. Китептерди эң алгач санариптик тизмеге киргизүү үчүн санын жана кайсы жылы чыгарылганын тактоо керек. Биз азыр ушул ишти алып барып атабыз, бирок акырындык менен бул электрондук китепканага өтсөк, ар бир окурман өздөрүнүн сайт аркылуу ушул китептерди таап окуй алышат. Акырындык менен ушу Ирбис программасына өтүү максатыбыз бар. Анткени Ирбис программасына өтсөк, ошол жерде электрондук каталогдор болот. Ошолордун негизинде эле окурмандар ушул каталогдордон издеп таап алышат да. Анан бизге дагы аябай жеңилдиктер болот. Китепкананын фондунда 30 миңден ашык китеп бар. Кызматкерлер буга чейин окурмандарга китепкананын фондунда жок китептерди электрондук сайттан таап окуганга жардам берип келишкен. Бул сайтты алсак, Рухеш деген сайтында, бунун ичиндеги сайттын ичинде эмне аңгемелерин алдык. Аңгемелердин ичинде дагы кайсы аңгеме кызыктуураак болсо, ошол аңгемени тандап биз окурмандарды тейлеп көрсөтө алабыз. Азыр китепканада китептердин аталышындагы китептерибиз тизмеге түшүрүлүүдө. Келечекте буюрса оцифровкаланган, цифровизацияланган